Саламатсызбы, Рыскелди Чыныбекович. Бүгүн Билим берүү министри күтүүсүздөн отставкага кетти. Ошол боюнча сиздин оюңузду билсек. Билим берүү министри Гүлмира Каримованын күтүүсүз отставкага кеткени жөнүндө маалыматты мен да уктум. Бул кокусунан кеткен жок, бул чокусунан кетти. Дегеним, бул министр отставкага жөн кетпей, өкмөттө өнөкөт болуп калган коррупциянын бетин ачып кетти. Ачып кеткенде дагы мындай ачыктап кетти. Ачыктап кеткени ушул болду. Бүгүн Акипресс маалымат агенттигинде бир топ Кыргызстандагы басмакана башчылары пресс-конференция маалымат жыйын өткөрүп, министрдин акыркы китеп окуу куралдары боюнча тендердеги чоң тентектик иши бар экенин, анын жеке кызыкчылыгы болгонун ачыкка чыгарып кетишти. Ал эми кече гана болсо башкы прокуратура ушул окуу куралдар жөнүндө, акыркы окуу куралы жөнүндө кылмыш иши козголгондугу жөнүндө маалыматты чыгарган. Мына ушул эки нерсе министрдин күтүүсүз кызматтан кетишине түздөн түз себеп болду. Мен ушул эки нерсеге өзгөчө кайрылып кетким келип турат. Мына мага Кыргызстандагы Учкун акционердик коомунун башкы директору Кенекеев баш болгон бир топ басмакана башчылары кайрылышты. Алардын кайрылган негизги гана себеби акыркы мына болуп жаткан орусиялык автор Моронун 1-2 класстын математика китебине сатып алуу боюнча Билим берүү министрлиги тендер жарыялап атат. Ошол тендердин порталга чыкканы жөнүндөгү маалыматтардын баардыгын алдым. Эми бул жерде айтып атат да, закупка адаптированных учебников авторов Моро дейт да. Эмне үчүн кыргыздын окуучулары, Кыргызстандагы Билим берүү министрлигинде окуган кыргыз балдары кыргыз окумуштуусу Бекбоевдун математикасы эмес, орус окумуштуусу Моронун китебин окуш керек. Мына ушул жерден чоң чатак чыгып, экинчи бул каржылык чатак болгон. Бул китептерди сатып алуу үчүн мамлекеттен 90 миллион сом акча бөлүнүп атат, а бирок китептердин өздүк наркы 45 миллион сом. Мындайча айтканда 45 миллион сомго жогору бааланып атат, же болбосо 45 миллион сом мамлекеттин акчасы максатсыз пайдаланганга жол ачып атат, же болбосо мындайча айтканда коррупцияга жол ачып атат да. Ушул китептерди сатып алууга эмес, бул китептерди басып чыгарууга тендер жарыяланыш керек болчу. Бул мыйзамдын талабы. Экинчиден, эмнеге бул башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду? Анткени бул китептер, сатып ала турган китептер жең ичинен соодалашып, булар басмадан басып чыгып калган. 3-июлда гана тиражга заказ берилип атат. Анан 5-августта тендер жарыяланып атат ушул китептерге сатып алуу боюнча. Анан тендерге койгон баа дагы өтө кымбат болуп атат. Мен ушу Учкун акционердик коомунун убагында жетектеген адам катары айтып кетейин. Ар бир китептин баасы 300 сомдон бааланып атат. Бирок ал китеп анчалык турбайт. Анын өздүк баасы ашып кетсе бир 150 сом турат. Экинчи, бул тендерге катышкан эки компания андан Утту деп Аркус компаниясын айтып атат. Ал 90 миллион сомго баягы чыгарып койгон китептерин өзү сатып алгыла деп утуп атат. Ал эми экинчи Print Express компаниясы андан арзан 60 миллион сомго берсе, аны утулду деп таап атат да. Анда бул тендер кандай тендер? Башка тендерлерде чоң акча берген компаниялар утулат дагы, аз акча берген компаниялар утат. Бул тендердин негизги талабы ушул болчу. Бул жерде теңирден тескери кайта мамлекетти чыгашка алып келген өтө чоң суммадагы акча сураган компанияны утту деп таап атпайбы. Бул деген министрдин бул кемчилиги эмес, бул министрдин чоң коррупциялык жең ичинен кирип кеткендигинин белгиси. Экинчи, андан аз гана убакыт мурун бизден бир топ 3 миллион долларлык китептердин бардыгы Индиянын басмаканасында басылган жөнүндө чуу чыккан. Бунун экөөнү тең мына Азаттыкка да чыккан, 24 KG Акипресске чыккан. Анда дагы окуу куралдарын бардыгы ката басылып калган, аны дагы типографияга шылтап коюшкан. А чынына келгенде бул алардын күнөөсү эмес, бул ошол министрликтин башчыларынын жеке жоопкерчилиги болуш керек болчу. Мынагу акыркы эле китепти алайын, Моронун 1-2 класстын математика китебин. Бул китептерди Кыргызстанда окутууга болбойт деп Билим берүү министрлигине караштуу Академия образования деген бар. Мына ошолор 2 жол четке кагып, министрге түздөн түз жазышып атат, бул китептерди окутканга болбойт. Бизде окуу курал катары пайдаланганга болбойт атат. Жок, өзүм билемдик менен аларды четке кагып атат. Экинчи, китеп палатасынын директору бүгүн массалык маалымат жыйынында айтты. Ар бир китепти министр өзү кол коюп, анан бекитип бериш керек болчу дагы.
андан кийин басмаканага басууга тендер жарыялаш керек болчу. Бул жерден теңирден тескери иш кылды деп эми ушул эки мамлекеттик органдын жетекчиси ушул жерде коррупция бар экенин, чоң коррупция бар экенин ачыктап аткандан анан башкы прокуратура өкмөт башчыга өтүнүч келтирип атпайбы? Баягы мыйзамсыз болгон аракеттерди кайта жоюлсун депчи. Андай болбош керек болчу да. Башкы прокуратура министрди кызматтан четтетип иликтөө иштерин жүргүзүш керек болчу. Мен ойлойм, ошо министр өзүнүн эле каалоосу менен арыз жазган жок, буну жаздырууга мажбурлашты. Мен ойлойм, башкы прокуратура мындан кийин бул ишти этегине чыгат го деп, анткени баягы паспортто өткөрүлгөн тендер боюнча кылмыш иши козголуп, канча адамдар камакка алынып кетти. Бул деле ошондой. Бул деле андан чоң коррупция бул жерде. Бул жерде ошо жак кыргыздын басмаканачылары келип алып мага айтышты, Рыскелди Чынөков, ушул 90 миллион сомго биз 1-2 класска эмес, биз 1-класстан 10 класска чейин математика китептерин баарын басып бере турган мүмкүнчүлүгүбүз бар деди. Бизге болгону убакыт берсин, биз ушулардын баардыгын иштеп. Анан экинчиден алар сурашты, эмне үчүн биздин кыргыздын математика окумуштуулары кыргыздын окуу куралдарын даярдабайт да, биз бирде Мыкырчандын бирде Моронун китебин алабыз деп. Мурда дагы ушундай бир жолу болгон. Мыкырчан деген китебин 1-2 класстарга окутуп 11 миллион сом гонорар төлөп бергенбиз, авторду гонорар төлөбүз. Бу жерде кызыкчылыктын баардыгы ошол авторду гонорарда. Мен билгенден Моро деген бул атактуу орусиялык математик автор бул дүйнөдөн өтүп кеткен да. Анан бул жерде жеке кызыкчылыктардын баардыгы жең ичинен ачыкка чыгып калды. Ошондуктан министр отставкага кетти. Бирок министрдин отставкага кетиши өтө кечигип кетти. Бул мындан мурун эле кетиш керек болчу. Анан акыры баягы күн да келди. Бирок мен ойлойм, ушул негизги ушул жанагы окуу куралдары боюнча эки чыртең өзгөчө мындай чоң иликтенип, мындан кийин ушул окуу куралдары боюнча чоң коррупциялар бар. Ошол коррупцияларды жое тургандай кылып, кийинкилерге сабак болуш үчүн башкы прокуратуранын козголгон кылмыш ишин этегине чыгып, баардыгын кылмыш жоопкерчиликке тартышы керек. Рахмат.